сен жашооңду өзгөртө турган бир өзгөчө бир роль кайсыл ролдордон болду эле? Ошол образга даярдануу аябай оор болгон. Экинчисине андан да оор болду да. Сценарий жазганда мисалы үчүн кандайдыр бир принциптер болобу? Келинчегим, балдарым ошолор мага мотивация берди. Ушул балдарыңдын кандай болушун каалайт элең? Негизинен ал стористеги, рилстегидей эмес көбүн жашоосучу. Эгер жакшы болсоң, баардык жерде жакшы болгонго аракет кыл да. 2026 жыл Кыргыз тасмасынын тарыхында, бул менин жеке гана оюм, Кыргыз тасмасынын тарыхында эң күчтүү жылдардын бири болот. Негизги элге кандай баалык беришибиз керек? Менин жакшы жагымды алып, жаман жагымды көрбөй эле койгонго аракет кылыңыздар. Эмил, ушул жокчулук учурлар сага эмнени берди? Ошол убакта Аллага кайрылганда мен ойлойм, чын жүрөгүңөн, чын дилиңен отуруп алып сураганда баардыгын берет. 100% ишенем ал нерсеге. 100% ишенем жана баардык азыркы болуп келаткан ийгиликтердин баары ошол нерседен. Ассаламу алейкум, кадырлуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Заман подкасты кайрадан эфирде. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда көп колдонгон, элдерге дагы ушул насааты менен бөлүшкөн жакшы бир дуасы менен баштайбыз. Пайгамбарыбыз дайым дуа кылган: Аллахума инни ас'алукал худа ва тука вал афафа вал гина. Буюрса ушул сонун дуаны Денис байкем мааниси менен бөлүшүп өтсө. Баарыңарга ассаламу алейкум. Негизги бул дуанын мааниси: Аллахым, мага худа деген сөз, хидаят деген сөз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө канчалаган адам адашып жүрүшөт. Анан негизи акыйкатты табуу бул Аллахтан өтө чоң байлык, чоң мээрим. Худа деген ошол хидаят деген сөз. Тука деген сөз таквачылык деген сөз. Таквачылык деген ошол Аллахты коркуу, күнөөлөрдөн алыс болуу деген мааниде келет. Вал афафа деген бул ошол кечиримдүүлүк. Мисалы үчүн ар бир адам күнөөлөрдү кыла алат жана кылып атабыз, бирок ошол Аллах субхана таалядан дайыма биз эмне кечирим сурайбыз. Ошол баарыбыздын күнөөлөрдү Аллах субхана тааля кечире көр деген мааниде келет. Вал гина деген сөз бул ошол байлык. Аллах субхана тааля бизге бул жашоодо байлык бере көр, биз эч кимден муктаж болбойлу деген мааниде келет. Буюрса ушундай дуаларыбызды дайым бөлүшүп сиздер менен сиздердин көңүлүңүздөрдү алганга аракет кылалы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү дагы биз Бакай ислам менен биргеликте сиздер үчүн тартуулайбыз. Баарыңыздарга жагымдуу сонун көрсөтүү каалайм. Ал эми бүгүнкү студиябызда өзгөчө бир инсан, өзгөчө жеке мен үчүн дагы жакын адам, көптөн күткөн адам. Бул юморист, сценарист, тамашоочу, актер, айтоорумдай көп кырдуу, таланттуу, мыкты спортчу буюрса Эмил Эсеналиев досум студияда. Эмил, студиябызга бисмилла, кош келдиң. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чакырдыңыздар, келдик. Урматтуу Денис байке, Эмилди сиз өзүңүз дагы көп жылдан бери мындай түрдүү тасмаларда, кинолордо көрсөңүз керек. Нечен дегендей ушул юмор тартуулаган, тамашалуу сонун кинолорду аткарган. Бирок мына акыркы учурларда, акыркы жылдары өзүңүз ушул Бейиш тасмасы болсун, мына жакында чыга турган Бейиш 2 апама кат деген дагы бир сонун кереметтүү тасманы жалпы кыргыз жамааты, кыргыз эли, биздин Орто Азия калкы, СНГларга чейинки, башка чет өлкөлөргө чейинки мындай көрөрмандар көптөн күтүп атат. Буюрса ушундай сонун бир тасмалардын үстүндө иштеп атат. Буюрса бүгүн Эмил менен абдан бир кызыктуу сонун бир маек болот деген жакшы бир үмүтүбүз бар. Бирок сөздүн башы ушул Эмилге мындай бир суроо узаткым келип атат. Эмил түрдүү ролдорду ойноп көргөн да. Мисалы үчүн супер кудаларды алалы, башкаларды алалы. Эркек кишинин дагы аял кишинин да ролун чагылдырган мисалы үчүнчү. Анан ушул жашоодо Эмил сени азыркы бүгүнкү күнгө алып келе тургандай бир сен жашооңду өзгөртө турган бир өзгөчө бир роль кайсыл ролдордон болду эле? Азыркы жашоомдо болуп жаткан ушул агым дейбизби, кандай бир агым менен баратабыз да. Бир роль мени алып келди деген туура эмес болуп калат го дейм. Мен ар бир тасма, мен бардык жерде айтам, ар бир тасма бул балаң сыяктуу да. Мисалы сен канча балаң бар? 3. 3 башка. 3 башка. 3 башка. 3 башкача жакшы көрөсүң. Кинода ошондой да.
кинодо ар бир образың балдарыңдай да. Бирөөнү мындай жакшы көрөсүң, бирөө көбүрөөк мындай алып келди, бул тигиндей алып келди деп. Эми ар кайсы тасма эми ар кандай алып келиши мүмкүн. Кээ бирөө алып келбейт дагы мисалчы. Маны киночулар түшүнөт. Бирок ар бир образың, ар бир жетелеген ошол ролуң бир жаңы бир нерсеге, жаңы бир нерсени үйрөтөт да. Бирок аны да үйрөнө билгенди билиш керек деп ойлойм. Ар бир актер ошол образды сезип, ошол нерседен бир нерсени алып. Мисалы мен Союзбекти аябай жакшы көрөм да өзүм. Союзбек Орун жакшы киши. Эч кимге зыяны жок. Ал эч нерсеге өкүнбөйт, барга да көппөйт, жокко да чөкпөйт. Ушундай образдагы адам, андай адам ар бир айылда Кыргызстанда бар да. Пейили ток адам. Пейили ток адам. Эчтекеге кайгырбайт, эч нерсеге башын оорутпайт. Ошону көргөн сайын мен мисалы башка адамды көргөндөй болом да. Союзбекти көргөндөчү. Анан ошол адамдан көп нерсени үйрөнөм да. Эми бирок чын эле азыркы маселе мисалы эртең эле чечилет. Чечилбеген маселе жок да. Ошон үчүн чечилбеген маселе болсо башыңды эмнеге оорутасың дегендей. Ошондой нерселерди алам да. Анан бир образ ушул азыркы менин акыбалымды алып келди деп айтыш менин оюмча туура эмес болуп калат го. Бүт образдар акырын калыптандырып турат демек, э? Ооба, себеп дегенде Адил такыр башка адамда. Такыр башка образ. Нелегал мисалы жазында чыгат, ал жерде такыр башкача да мисалы. Мен ал жерде өзүмдүн турган турпатым, кийимим, жүзүм дагы, сүйлөгөнүм да башкача. Мисалы Адил экөөнү салыштырып, мисалы Чала Спортчик менен Союзбекти салыштырыш, Адил менен Чала Спортчикти, Союзбек менен Адилди салыштырыш болбойт да. Бирок Дениз байке, Эмилди байкасаңыз, бүт кинодо образдары бүт башка образдары да такыр бири-бирине мындай окшош эмес, бири-бирине дал келбей турган образдар экен да. Эми мен билишим боюнча ушул Эмил Адилдин образына ушул бейиш тасмасында даярданып атканда өзү ушул чет өлкөлөргө барып, ушундай бир балдар менен чогуу жашап көрүп, алардын мындайча айтканда ушул жашоо стилин көрүп, алардын образдарын көрүп, кыймыл аракеттерин, эмоцияларын, эмнеге кайгырат, эмнеге ыраазы болот, ар бир ситуацияны кандай кабыл алышат, ушуну бир жаңылышпасам барып үйрөнгөн болчумун. Мен өзгөчө балдарга Кыргызстандан жолуктум. Атайын бир күн барып ушундай отуруп, алар кандай ойлонот? Мисалы сүйлөп атканда өздөрүн кандай алып жүрүшөт? Өзгөчө балдарчы. Бир күн бардым, көп жерде айтып келдим, азыр да айтып коеюн. Бирок мен ал жерден эчтеке ала алган жокмун да чынында. Себеп дегенде мага оор болду. Мен чыгып эле режиссерго чалдым. Мен өзүм издейин, өзүм табайын образды депчи. Уруксат берсеңиз деп анан Түркияга учуп кеттим. Үй бүлөмдү алып 2 ай жүрдүм. Аланияда кеч кирип, күн киргенден кийин шамдан кийинчи эшикке чыгып ошол образды басам да. Мен күндүз киши деле жок, ысык. Анан күн киргенден кийин чыгып алып, басып, баягы таксилер турса ошол жака барып ойнойм ошол образдачы. Анан баары мынтип бору ургансып карап калат да. Анан мен Руслан байкеге тартып жибергенде видеом бар, ошо көчөдө басып баратыпчы. Элдер ишенип атат депчи. Ошол образда ушундай кылат окшойбуз деп. Анан съемка башталганда дагы режиссер менен акылдашып, кичине мындай ошол тигинтели деп. Чынында ооба, ошол образга даярдануу аябай оор болгон. Экинчисине андан да оор болду да. Ал калыптанган образ, бирок Адилди жүдөтүш керек болду. 3 ай чачымды алган жокмун. Жашоомдо биринчи жолу чачым аябай узун болду. Анан 40 күндө 8,5 килограмм таштадым. Баягы арыктап жүргөндөр менин оюмча түшүнөт болуш керек. Аябай оор болду. Көлдө үй бүлөмдү таштап коюп быйыл 2023 майдын башынан июндун башына чейин ошо жалгыз болдум да. Жалгыз жаттым. Күнүнө шорпо кайнатам. Жумуртка жейм, витамин ичем. Бүт баягы доктурдун эмеси менен 40 күндө 12 килограмм таштайм деген максат бар болчу, бирок 8,5 килограмм таштадым. Мисалы азыркы менен бейиш 2 чыкканда биздин көрүүчүлөр көрөт болуш керек, айырмасы бир топ эле да. Азыркы айырмабыз бир 10 килограмм да. Ошол кездеги ошо экинчи бөлүктөгү Адил менен экөөбүздүн ортобуз. Ошондо мен үчүн аябай кыйын болду. 40 күндө мен ойлогом, экинчисинде кыйналып, анткени калыптанган образ да. Ойно десе ойноп кете бересиң. Бирок объемду кичирейтиш.
Сен түшүнбөшүң мүмкүн да соң. Мен сыяктуу баягы бат көтөрүлүп бат түшкөн адамга оор да. Күндө Дениз эң көп байке оорубу? өтө мен эң көп ошондо видеода чыгардым жакында эле сториске. 3 саат 45 мүнөт басыптырмын. Батпасам жайыш чуркайм. 27-28 километр бир күн эртең менен чыгып алып 3 саат 45 мүнөттө басып жай чуркаптырмын да. Бут болбой калат экен. Мен ошондо жанагы жеңил атлетикада чуркашат го канча бир километр. Аябай баа бердим да. Бутуң жер сүйбөй калат экен. Тийбейт да. Ооруйт кадимкидей. Ошентип жүрдүм. Устаз. Руслан айткандай, чындап мындай ар түрдүү кинолордо мындай башка ролдорду ойноо бул мындай менимче ошол актёрдун чеберчилигин көрсөтөт да, профессионализм да. Себеби көп актерлор мындай западный актерлорду ала турган болсок, мисалы үчүн түрдүү кинолордо бирок образ бир да. Ошол эле кыйын, ошол эле согушат, мисалы үчүн да, ошол образ бир эле да, кайталанат да, көп эмелердечи. Бирок биякта түрдүү аябай мындай ролду ойнош бул чындап мындай профессионализм керек деп ойлойм да. Устаз, динибизде кандай каралат мындай? Ар кайсы ролдорду ойногон, же эркек киши аял кишинин ролун, же тескерисинче ойногон? Жок, бул баары бир мындай ниетке жараша болот да. Вот, элдер түшүнөт да, билет. Бул кино. Мындай ошол нерсени туура кабыл алса, бул жагынан проблема жок да. Анан мен да ошол Эмилден сурагым келет. Мисалы үчүн сизге роль сунуштаганда, сиз ошол ролду сценарий окугандан кийин кандай критерийлер менен макулдугу бересиз? Анан ошол сизге сунуштаган ролдон мындай баш тарткан эмелер, учурлар болобу? Менин ойногон тасмаларымдын сценарийлерин өзүм жазам да, бүт элечи. Мага сунуш бир гана Кудай буйруса деген тасмада болгон. Жана депутатты ойногом. Биздин инилерибиз чакырып. Анан калган тасмаларды бүт эле өзүм жазам да, сценарист катары. Анан мен өзүмө жазам да. Орустар айтмакчы баягы под себя. Уже билесиң да, кайсы жерин кандай ойнойм. Ошондуктан менде тандоо болгон эмес, бирок өзүм жазып келатып, бирок баш тарткан убакыт болгон. Бир жолу болуптур, Апамды издеп 2. Руслан байке менен экинчи тасма иштеп атканда, орусча да. Меники орусчам ошол кезде мындан да кыйыныраак, оорураак болчу. Анан мен өзүм сценарийди жаттап ойной албайм да. Мен мисалы карайм, Нурсултан азыр Эмилге үй бүлөсү жөнүндө суроо берет экен, экөө балдары жөнүндө сүйлөшөт экен деп баягы тема башталды, анан текст кетет да. Мен аны бир сыйра карайм да, анан өзүмөн чыга берет да. Ушул жагым бар да. Бул негизи туура эмесирээк негизи. Профессионализмде өзү текст жатташ керек. Аракет кылам, анан Апамды издеп 2де мен жатташ керек болду, анткени орусча өзүмөн чыкпайт. Анан ошондо Руслан байкеге экинчи съемка күнү айттым. Байке, бул меники эмес экен дедим. Башка бир ойнош керек экен. Десем, Руслан байке ар жакка алып барып, неге дейт, анан сеники жакшы эле болуп атат, сонун эле болуп атпайбы дейт. Анан болбойт атат, мен сезбей атам эмнегедир. Десем, сага өзүң ушундай сезилип атат дейт да. Анан Руслан байке ошондо да айткан, сен аны такыр ойлонбо депчи. Такыр ойлонмо, кандай сезип атасың, өзүң ойногондой эле ойной берчи. Анан сен кино бүткөндөн кийин өзүң көрөсүң, сага ушундай сезилип атат. Кино бүттү, досторубуз болуп бардык, алып эчтеке билинген жок дейт. Жаттаганымчы. Ошондо аябай кыйналгам, ошондо бир эметкем. Анан бизде жакында тартылган нелегал тасмасында да сценарий жазып бүтүп калган кезде Руслан байкеге бир сунуш айттым. Нелегал болсо, нелегал аябай чоң проект, анан көпчүлүгү баягы ойногусу келди да, көп актерлор. Анан мен ушул башкы каарманды өзүм сезбей атам эмнегедир. Десем, анан Руслан байке, бул каарманды сен сезгенде эч ким сезбейт деди да. Анткени өзүбүз жаздык, өзүбүз ойлондук. Башынан идея меники болчу да, нелегал деп. Мен ошо идея ойлонуп, анан Руслан байке айтып берип, анан чогуу сценарий жаздык. Ошондой негизи баш тартуу деп айта албайм, бирок баягы жоопкерчиликтен бир аз коркуу сезим болгон. Чынында болгон. Мындай сунуштарда жок. Критерий жагынан караганда эми бир киного окшош болсо, бир образга окшош болсо, мен ойной берем.
Анан эми албетте мындай акылга сыйбаган нерселер болсо албетте андайлар болсо ойнобойбуз. Сиз ушунда сценарий жазганда мисалы үчүн кандайдыр бир принциптер болобу? Мындай кандай посыл беришим керек, мисалы үчүн бул темага кирбейм, бул темага кирейм деген мындай кадимкидей өзүңүзгө чыгарган бир эрежелер бар бекен? Менин оюмча ар бир кыргыз тасмасын жаратып жаткан ар бир биздин досторубуз деле ушу бир ой салганга аракет кылат. Кээ бирөөнүкү туура жетет, кээ бирөөнүкү туура жетпей калат. Башка учурда кээ бирөө туура кабыл алат, кээ бирөө туура эмес кабыл алат. Мисалы ушундай учурлар да болуп калат да. Анан биз өзүбүз сценарий жасап атканда биз Руслан байке экөөбүз көбүнчө эми бизде Эгемен студия деп мына 2 жылдын жүзү болду ачканыбызга. Анан биз колдон келишинче эми биз жакшы ойду алып келели, бир баалуулукту бере турган. Мисалы апама кат экинчиси. Бул дагы апага болгон, адамдын адамга болгон мамилеси, баалуулугу ушул нерселер аябай камтылган да, аябай көп. Кайсы өлкөлөрдө тартылды кино? Бейиш апама кат Кыргызстанда тартылды, Казакстанда тартылды, Татарстанда тартылды, Минскте тартылды, анан Россияда тартылды. Белоруссия, Россия. Биз Дагестандан коноктор келди да бизге. Саид Ибрагимовдор үй бүлөсү менен. Анан айтып калышты да ушундай Кыргызстандан келинчеги жубайы ошол Бейиш киносун аябай жакшы көрүшөт. Бизде немеден түшпөйт депчи тизмеде. Элдин баары үй бүлөсү менен тиги чоң аталарда неберелерин жөнөтөт. Барып көрүп кел ушуну адам бол депчи. Чынында бизде Бейиш биринчи бөлүгү Россия боюнча алганда Дагестанда анан Татарстанда аябай чоң агым болду да. Татарстанга барганда аябай таң калдым. Ар кандай эмедегичи жаштары возрастная категория кыргызчасын таппай калганда ар кандай Жаш категориясы. жаштагы адамдар да, улуулар көбүрөөк экен. Анан аябай таң калдым. Зал толо да. Көпкө чейин турду окшойт кино. Татарстан менен Дагестанда аябай хит болду да. Анан биз ошо экинчи бөлүктө бизде чынында биздин ниетибиз ошо дагестандыктарга, татарстандыктарга мындай ыраазычылык иретинде ошо Татарстандан тарттык. Анан Дагестандык бир жакшы Россияда, СНГде бир жакшы аты бар. Эми сыр болсун, бир актер тартылды да. Бизде ошо Бейиш апама катта Орусиянын дагы жакшы актерлору, мисалы биз бала кезден жакшы көргөн Бригада сериалына Пчела тартылды. Майков. Көптөгөн баягы күйөрмандары көп экен. Мен тааныбайт экенмин, бирок кийин баягы кинолорун, сериалдарын көрүп эметтим. Орусияда аябай мындай хит экен да. Станислав Бондаренко деген бар экен. Мен чын эле тааныбайт экенмин, бирок аябай күчтүү экен ал. Анан ошол киши да тартылды. Анан Омар деген жигит тартылды. Азыркы учурда ТНТда звезды деп болуп атабы ошо, КВН сыяктуу. Болбосо керек. Сиз көрбөйсүз деп. Ошондой болуп атат. Өзү жакшы юморист да. Өзү динде экен. Анан аябай мындай, аябай жакшы болот экен. Көрсөңөр керек, өзү сый жигит, дагестанец. Аябай күлдүрөт ал да. Ошол 3 мындай жакшы эмелер бар да бизде. Кинону даярдаган ушул эми силердин командаңарда балдардан сурап калдым да. Эки сөз менен айтчы, кино кандай болот десем. Айтты да, бул биринчисинен күчтүү болот деди. Мен өзүм көрүп, өзүм 2-3 жолу ыйладым деди да балдарчы. Негизинен ооба, мен мисалы менден эгер кызык болуш керек эми баягы сценарист, актер катарычы. Эгер менден сурасаңар, бирби же экиби депчи. Бир ооба, бир албетте бир. Ал калат. Ошо бир үчүн экинчи жаралып атат да. Бирок 2 эмоция жагынан аябай күчтүү. Анча-мынча мындай алсызыраак болсоңуздар барбай эле коюш керек да. Себеби көп ошондой көп тема камтылган, түшүнгөн адамгачы.
Ушул эмоция жөнүндө айттыңыз. Мындай кызыктуу болуп атат да, мисалы үчүн актер ролду ойноп атканда бул жөн эле оюнбу, играбы же мындай эмоция да аралашып кетеби да? Негизинен меники мындай да, мен репетицияда ойной албайм. Баягы репетиция кылышат да, мисалы бир сценаны Денис Байке, Нурсултан, Эмил сүйлөшөсүңөр депчи. Ушул сценаны репетиция кылалы деп. Мен репетиция кыла албайм. Аны менен иштеген режиссерлор билет. Менден чыкпайт. Качан камеранын баары иштеп туруп, үн коштоо даяр, камера даяр, баштадык деген кезде анан мен бул жакты унутам да. Камера барбы, канча адам бар, мен аны унутам. Стоп дегиче. Стоп дегенден кайры башка. Руслан Байкенин тамашасы бар. Көк бөрүдө биринчи жолу иштедик да. Эмил мындай экен дейт бир жолу барсам, мен деп баарыбыз мынтип угупсак. Өлүм монтип образда монтип ойнойт дейт. Анан стоп десем, терский басып кетет экен деп коет Руслан Байкечи. Меники ушундай да, стоп дегенден анан өзүмдү барып дагы көрө албайм кайрачы. Кандай болду, эмне болду деп. Негизи кинолорумду эми көп актер көрө албаса керек. Мен кечээ көрдүм, канчалык деңгээлде чын билбейм, бирок Леонардо Ди Каприо өзү айтып атат, мен Титаникти көргөн эмесмин депчи. Мен эмнегедир ишенем да. Бул эмне деген кино? Бирок өзү көргөн эмес да. Эми бирок сен көрүп эле жүрөсүң да тура. Эми жабык көрсөтүүдө көрөм. Андан кийин жок. Анан атам дагы баягы интернетке чыгып калган кинолорду ютубтан чоңойтуп туруп көрчү да. Өтүп барат, ишти жаап кетесиң да. Өзүң үнүңдү угап. Ушундай эмелер көп болду. Биз сүйлөп аткан кезде азыр өзүбүздү сыртыбыздан дагы, ичибизден дагы угабыз да. Анан бизге башкача сезилет. Анан дайыма өзүбүздү угуп жүрө берип, мындай көнүп калабыз да. Кулактарыбыз да көнүп калат. Бирок аудиодон, видеодон өзүңдүн үнүн уксаң башкача да, себеби бир гана сыртыңдан угасың. Анан ойлойсуң, бул менин үнүм эмес депчи. Бул мындай башкача үн чыгып атат, мындай жат чыгып атат депчи. Бирок негизи мындай ушундай кабыл алынат экен да. Менде мындай бир суроо бар. Ушул жашоодо Эмил эми ар кандай учурлар болот да, кээде кыйналасың, өйдө ылдый болот дегендейчи. Сөзсүз да. Ошол сенде ушул мындай кандай десем, бир кыйынчылык учурларда өзүңдү кандай жеңе билдиң? Себеби көптөгөн адамдар бар. Ойлошот, болду, мен ушул акыркы точкага келдим. Колумда чүрүшөт. Жашоодо мен эч кимге керегим жок, же мен эч нерсе колумдан келбейт деген учурларчы. Бул деген супер ийгиликтүү адамдарда да болот экен да. Эми ушул супер ийгиликтүү жигиттердин бири Эмил. Ошого өзүнөн сурап көрөлү. Эми андай учур көп болду менин жашоомдо. Менин жакындарым билет, анча мынчасын эл деле билет дегендей. Бирок акыркы, мисалы 10 жыл ала турган болсок, эгерде 10 жыл мурун үйлөндүм да. Менин оюмча ушул нерселерден мен үй бүлөм болду го дейм. Келинчегим, балдарым ошолор мага мотивация берди. Ошолор үчүн менин оюмча өзгөрдүм. Спортту мен көп жерде айтам, мен улуу балам үчүн баштагам да. 2020-жылы эсимде 16-ноябрда балам келип, үйдө жатсам келип курсагым менен ойногон да. Ба курсагың чоң депчи. Монтипчи. Ойноп атат. Мен жатып карап атам да, бирок ойлоп атам да, буга бул норма болуп калат да чоңойсо депчи. Анан коем, мындай аябай чоң бир жыйынтык кыла албасак да өзүбүз үчүн кылалы. Балам каяка десе спорт залга деп айтып турганга деп анан эртеси 17-си баштагам. 5 жылдан ашты. Чытай элекпиз. Күнүгө режим кандай? Например, канчада турасың, канча саат тренировка кыласың? Мен бүгүн түштө уктап келдим атайын. Сиз кечинде, билбейм, кечинде кел дедиңиз. Кечинде келдик дегенде анан негизи эртең мен 5:30-6-ларда турам. Дайыма. Акыркы канча жыл, канча күн, канча? 6:40. Акыркы съемка абагында эми ар кандай болуп калат, бирок баягы режим демейди, съемкадан сырткары. көп эле болуп калды. Менимче бир 3-4 жыл бар. 3-4 жыл бар го. Дайыма 6-да эртең менен. 6-дан 6:30-дан кеч тура албайм мен. Мисалы эртең турушум мүмкүн, анткени азыр бияктан чыгып конокко барам. Кетердин астында баягы жолугушуулар чет жакка чыкмак, ошого байланыштуу. Негизинен 6:40-да, 6:30-да залга барам. Зал 7-де ачылат. Барсам эртең менен саат 7-де барсам, Өрбек Бабанов экөөбүз залда жалгыз жүрөбүз да. Ал иште эртең менен барат. Күндө эртең менен барат. Анан залда ишим жок болот, анан бир кезден тренер келип светтү кийгизет.
Анан машыгып баштайсыңар. Жок, ага чейин эле машыга беребиз. Бирок башка эмелер жарыктыктар өчүк болот да. Негизинен мен азыр 10до телефонду өчүргөнгө аракет кылам. Бирок эми ар дайым эмес. 10:30 11ге чейин өчүрүп, 11де ашып кетсе 11де уктайм. 6 саат 7 саат кенен жетет уйкуга. Уйку саат 9дан 9-10дордо, э? Жок, 10до уктай албайсың го эми, 10:30 11ге чейин уктап калам. 10-11ге чейин уктап, эртең менен 6:30 турмай, 2 саат 3 саат машыкмай, башка учурларда. Машыкканда эми баардык машыгуу 80-90 мүнөт болот. Басып, баягы тренировка кылган, анан баягы кирип, баягы эмеде отурасың, парилкада отурасың. Бирок тренировкадан сырткары дейм, жашоо кандай өтөт, ритм? Жашоо мен негизи көбүнчө үйдөмүн. Мен Мен өзүмдү тамашалап, достордун арасында үй күчүк деп коем да. Мен үйдөмүн көп учурда. Анткени мен мисалы 2023 мен съемка менен өтүп кеттим да. Сүйүнчүнү тарттык. Ал менен жүрүп, анан кайра бейиш менен өзүнчө жүрдүм, семьям чыта болуп. Анан кайра нелегал менен түштүк, Америкага чейин кетип калдык. Анан мен үйдөмүн көбүнчө, билбейм. Мага үйдө отурган көбүрөөк жагат да азыр. Бирок мындай кээде туруп кыйналып кетет экенсиң, үйдө отура берсеңчи, мындай көчөгө чыксам башкача боло берем да. Көпчүлүк жака бара албай калдым, ушундай. Бак өзүңдү эметкенден эмес, бул адам өзү ушундай болуп калат экен да. Интроверт болуп калат экенсиң. Возраст келгенде. Досум, мен 50 эмесмин. Возрастка асылмай жок. Жок, Эмил чын айтып атат, мен мындай азыр айтып атканды угуп, мен өзүмө дагы салыштырып атам да. Мен деле көп жака чыккым келбейт мындай. Лишний эч жака баргым келбейт. Бир дагы шерине деген группаларым жок, мисалы үчүн. Барчу эч жерге барбайм. Анан ушул жалаң бир аз теннис менен машыгып, анан жумуштарды бүтүрүп, анан үйгө эле келебиз. Нурсултан өзү негизинен эми үлгү алчу бала өзү. Тамошо кезден бери. Семьянин. Мындай сурам келет. Негизи актер болгондо кандай кыйынчылыктар менен мындай жолугасыңар? Жакшы суроо. Анан ошол кантип ошол кыйынчылыктардан өтөсүңөр деген. Мындай да, актер болгондо кандай образдагы актерсуң да. Мисалы чала спортчик аябай пикте болуп турган кезинде сени көчөдө башкача тааныйт да. Ал сага жакпайт. Чала спортчиктин максаты мен көп жерде айттым, бул ошондой көчөдө жүргөн адамдарды баягы бул туура эмес дегенди көрсөтүү максат болчу да. Башынан бери айтып келем да. Жок, бирок антип сүйлөбөгөндөр ошентип сүйлөп аны кайра мода кылышты да ошол кезде. Анан шоу чөйрөдө мисалы актер кино тармагында өздөрү деле кийин келип айтты, Эмил болду, чала спорттен чыкпайт дешчү да. Болду, калды, муну аябай эме болуп калды депчи. Менде андай ой болгон эмес да. Башка роль ойнойм. Анан Союзбек болуп калды. Капыстан эле да. Чала спорттик негизи Бакыт Мукул ойномок. Ал кишинин убактысы бошобой калып, анан биздин жеңиш досубуз MB Pro барып Бакыт менен жеңишибиз биринчи кудалардын сценариине жардам берип, анан жеңиш айтып калды, сен бир оор грим менен өзүң ойноп көрбөйсүң, бир башкача роль депчи. Сен жармаксың депчи. Анан ошентип анан чын эле Союзбекти өзүм ойноп койбоймун деп анан чыгып кеткен да. 3-4 күн калганда эле. Анан жакшы образ болуп калды ал да. Анан эң негизгиси сиз берген суроо боюнча ошол жүктү көтөрүп жүрөсүң да. Бул актер эле эмес, бул ырчыларга дагы да. Деги эле баягы өзүнүн катталуучусу бар, өзүнүн аудиториясы бар адамга бул чоң жоопкерчилик. Анан балким мен ошол үчүн дагы көп жака барбай, көп жакта да жүрбөйт окшойм да. Анткени адам ар кандай да. Кетип бирөөгө туура эмес сүйлөп аласың. Туурабы? Баары эле Нурсултандай эмес да. Нурсултан, жок чын. Нурсултан эми билесиз да. Нурсултан любой жерде Нурсултан. Мисалы, элдин көзүнчө деле мына достору чалса, бул громкий менен ала алат да, коркпойт. Анткени тиги лишний сүйлөбөй эткенин билет да бул. А менин досторум чалса, мен антип ала албайм көпчүлүктө. Алар ар кандай учурашышы мүмкүн менчи. Ал менен мону звукту кичирейтип аласың да, мен досум, мен элдер мененмин деп, заранее айтып. Дегеним, бул жоопкерчилик чоң. Бул бир. Экинчиден,
тажайсың деп айткан өзү туура эмес. Мен ага кошулбайм. Тажабайсың, сонун ар бир келип таанып, ар бир жакшы жылуу сөз айткан сайын баягы сонун да мотивацияласың, дагы иштегиң келет. Бирок кээде ошол нерседен мокотуп коет да. Баягы жолуккандын баары эле мактай берсе, ой укмуш экенсиң, ой укмуш болуп атат, сеники мындай болуп атат, тигиндей болуп атат десе, адам ошол нерсеге да алданып калышы мүмкүн да. Мен укмуш болуп атпаймынбы депчи. Көп учурда адамды айлана чөйрө эметип коет да. Башка жака буруп коет да. Ал мен кыйын болот экем деп жүрө берет, 10 жыл өтүп кеткен билбейт, ал 5 жыл мурун унутулуп калганын өзү сезбей калышы мүмкүн да. Мисалы андай мисалдар толтура досум. Аны сен да билесиң, мен да билем, сиз да билесиз. Көп мисал чыгармачылыктачы. Ошондуктан мен ойлойм, бул эң чоң жоопкерчилик. Анан ошону ар бирибиз сезе билишибиз керек. Анан мен ар дайым айтам, эгер сен өзүң бир нерсени үйрөтүп аткан темада өзүң ошол жакта өзүңө бир 100% ишенич болбосо, мен айтып аткан сөзүмө эртеңки күнү амал кылчу адаммын дегенчи. Андай болбосоң эгер, анда ал нерсени айтпай эле кой деп айтам да инилеримге. Балким түшүнүп атасыздар, түпкүрүн. Ага эртеңки күнү ошого чын эле өзү дагы амал кыла турган, өзү дагы эртең 100% жооп бере турган адам ал нерсени көп айтса болот да. Ар бир адам айтпаш керек. Чоң темаларды. Билбейм, саясатпы, динби, кайсыл тема керек болсо билим жөнүндө. Эгерде өзүңдүн эртеңки күнү ошол нерсеге өзүң жооп бере албасаң, анда ал теманы козгобош керек да. Мен көп учурда ошол темадан качам. Анткени мен эртеңки күнү өзүм ага жооп бере албайм да, бирөөгө үйрөтө албайм. Эми биз Дениз байке мына баарыбыз чогуу, үчөөбүз тең. Кичинекей бир сиз го көбүрөөк көрүп калдыңыз, эми биз бир аз союздан кийинки учурду көрүп, анан бирок Кудайга шүгүр ушул телефон, экрандар жок учурда көчөдө ойноп, чүкө ойноп, башка оюндарды ойноп, крышка бүт оюндарды ойнодук. Жашообуз ушундай өттү да. Анан билимге бир аз окуганга аракет кылдык. Ушул Эмилге суроо бергим келип атат азыр, ушул балдарыңдын кандай болушун каалайт элең? Ушул балдарың мындай канчалык мындай окуса, кайсыл тилдерди билсе, мисалы үчүн? Эң биринчиден мен ар дайым айтам, балдарыма да айтам, балдарымдын адам болушун каалайм. Күн сайын адамга эң кыйын адам болууга. Эң негизгиси боорукер болушса. Адамгерчиликтүү, улуу кичүүнү сезе билген, кыргыздын адамга бир каршы келбеген жакшы салт санааларын билген, өзүнүн мекенин сүйгөн, элин жерин сүйгөн адам болсун. Андан кийин эле билим. Айырмасы жок. Билим бардык жагынан керек экен да. Мен мисалы 11-ди бүткөндө окубай калгам. Быйыл 2026 мен 37-ге толом. Быйыл максаттарым бар, ошо башка жакка барып окуп келейин деген. Өзүмдүн жумушум боюнча. Азыр ойлонуп атам. Барамбы, барбаймбы, барышым керек, барбашым керек деп. Эми 37-те кантип окууну баштайм деп, мисалы үчүн. Бирок режиссерлук окусаң эгерде. Ооба, бирок аны 50-дө деле окуй бересиң да анычы. Жок, режиссерлукка. Эми режиссерлукту 50-дө деле окуй берсең болот экен, бирок 2 жыл, 3 жыл убактың кетет экен башка өлкөдөчү. Анан бияктан андан маанилүүрөөк нерсе жоготуп албаймынбы деген эле нерсе да. Негизинен буюрса 100% чечилдик болгону, бизге ар жактан кагаздар керек. Сизди алдык, келиңиз окуңуз деген. Балдарым боюнча, балдарым ар дайым айтам, билим. Бирок мисалы балам кечээ күнү эле айтып атат, мен гитара черткенди үйрөнүп жатып, гитарист болот окшойм дейт, мейли дедим. Андан 1 ай мурун эме деп аткан. Спортсмен болот окшойм дейт, мейли дегем. Өзү тандасын, кайсыны эмне кылат, каяка барбасын, эмне кылбасын, эң негизи адам болушун, адамгерчиликтүү болушун. Эртеңки күнү бата эле кудагый болуш, ошолордун алдында жер каратпасын. Элдин астында жерди каратпаган эле адам болушса, мага жетиштүү. Ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар. Мен ошол нерсеге ишенем. Ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар, ага деле аябай эмем жок. Эң негизи жакшы адам болушса, анан
көчөдө калышпайт го дейм. Сиз ушул сценарий жазып атканда илхам деп коебуз го, илхом ошол каяктан аласыз да? Каяктан идеялар келет? Кандай бир эмелер бар? Чыгармачылык адамда эме деген сөз бар да, ачка болгондо келет деп коет да. Бир канча пайызына кошулам да. Себеп дегенде курсак тоюп, чөнтөк тойгон кезде адам аксай баштайт да. Анткени баягыдай муктаждык жок болуп баштайт да. Тытынуу жок. Жан талашуу. Же аябай чыгармачыл оорулуу киши болуш керек да. Аябай изденип. Негизинен илхом ар кандай учурда келет да. Мисалы биз бейиштин биринчисин нелегалды деле, апама катты деле Түркиядан жаздык да. Анан эртең менен таң атпай күн чыкчакты 2 саат иштейбиз. Азыр деле мына азырда алдыда буюрса 2027 жылга бир чоң проект даярдап атабыз. Булардан да масштабдуураак буюрса. Аны да барып жазып келем мына, эртең учуп атам. Ошону да биз эртең менен 2 саат иштейбиз. Анан илхом минткенде келет, тинткенде келет дей албайм. Мен ойлойм, илхом мээ тынч кезде, эчтеке информация мээде жок кезде, телефонго эч ким чалбайт дейт деген СМСтер келбеген кезде илхом жакшы келет да. Мисалы сабакта деле ошондой го дейм. Мектепте деле мисалы эртең менен туруп тапшырманы, кечөөкү тапшырманы үй тапшырмасын кылсаң башкача кирет го. Мен ошондой элем да. Кечинде үй тапшырмасын жазып, эртең менен атам менен чойгон алып туруп, анан кайра кайталашым да, үй тапшырманычы. Анан атам тамашалаш, балам эмне кыласың депчи. Эртең менен таң атпай туруп. Анан Руслан Байкенин да мага жаккан жери ошо таң атпай күн чыккыча иштейбиз. Күн чыккандан кийин жарым сааттан кийин бүгүнкү жазган идеям баарын компьютерга түшүрөбүз. Анан болуп тарап кетебиз, болду иштебейбиз башка. Эртеси кайра эртең менен эрте да. Звонок жок. Андан кийин могу чыгармачыл адамдар илхом түндө келет дейт го, мен ушуга каршыраакмын да. Бул менин оюмча баягы түнкүсүн жүргөн жакшы көргөн кишилер өзүлөрүнө ылайыктуураак кылып чыгарып алган деп ойлойм да. Мен көп инилерге, досторго айттым, эртең менен иштеп көрсөңөр, күн чыккыча. Башкача энергия болот депчи. Бир көрсөңөр да, Устаз Куранда ушул тууралуу мына аяттар барбы? Мисалы үчүн түнү уктагыла же күндүз иштегиле деген же андай нерсе жок. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтүндө бар. Ошол эме деп коебуз го. График, мындай расписание дня. Мисалы үчүн эмели айтып атпайбы, ошол саат 11лерде жатам депчи. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям куфтанды окугандан кийин дароо жатканга аракет кылган да. Дароо жатып, ошол эртерээк уктаганга аракет кылчу, саат 9дарда ушундай болуп калат да. Анан түнү саат ушундай 3төрдө, 4төрдө туруп, тахажжуд намазды окуп, багымдатты окуп, анан багымдаттан кийин да жаткан эмес да. Анан исламда эме бар. Күндүн берекеси ошол биринчи бөлүктө болот депчи. Анан мисалы үчүн багымдаттан кийин уктоо бул макрух болуп калат. Күн чыгып аткан кез. Уктабаган жакшы. Уктабаган жакшы болуп калат. Анан чындап айтканда ошол түшкө чейин эгер адам уктабаса, аябай көп иштерди бүтүрсө болот, анан аябай берекелүү болот да. Эң туура. Руслан Байке да ошо боюнча мага сонун бир сөз айткан да. Жолугушууларды, эң маанилүү жолугушууларды эртең мененки 9-10дон баштап 12ге чейин бүтүрүш керек депчи. Андай мээ чарчап калат, андай туура чечим чыгара албай калыш мүмкүн депчи. Мен азыр ушундай өтө маанилүү эмелерди мен эртерээк кылганга аракет кылам. Бирок баарын эле баягы эрте жат, эрте тур дей албайм, ар ким жумуш ар кандай го. Бирок мен ошо режимге келип, ишенсеңиздер, мен күндө кроссфит кылам залда. Бир топ эле нагрузка болот, мисалычы. Спортто жүргөндөр түшүнөт, кроссфиттин ордуну. Бирок мен режим уйкум жакшы болгон үчүн мен кыйналбайм да. Спортто деги эле жашоодо, мисалы сиз жана айткандай, куптандан кийин уктаң деп атпайбы? Бул эң туура нерсе да. Ден соолукка аябай жакшы нерсе. Эртең менен сценарий жазсаң дагы макул сценарий болбосо деле башка бир планың бар да. Ошол нерсени эртең менен отуруп, жазып, ойлонуп,
мындай кылсам кандай болот, тигиндей болот, идея ойлонсоң башкача келет да. Мен муну мына 3 тасмада ошентип иштеп, ага чейин анча эмесмин. Руслан байке менен 3 тасманы ошентип иштеп, мен кадимкидей ушуга ишендим да. Башкача да, анткени чын эле эртең менен телефонго эч ким чалбайт. Эртең менен эч кандай нерсең эметпейсиң, сенде фокус бир нерсеге болот да. Өзү Эмиль жашоодо биз билебиз, мындай спорт менен да машыгып, анан катуу жигит да. Катуу жүрөт мындай. Бүт баары менен учурашкандан баштап сүйлөшкөнү мындай так. Бирок келинчегине, жубайына аябай жумшак мамиле кылат, машалла. Коркот да кой. Экөөбүз окшош иштебиз да кой. Жок, чын эми муну менен мындай сыйынсалыш керек. Мен иңилериме тамашалай берем да. Аялыңардан корксоңор эле бай болот экенсиңер депчи. Аялыңар контролдосо эле бай болот экенсиңер, мына мен өз башыман айтып атат деп тамашалап калдым. Эми чынында бул корку эмес, менин оюмча сый-урмат. Сый-урмат. Мен досторум да тамашалай берет матч. Бизде эме деген бар. Подкаблут деп баягы тамашалаган сөздөр бар го. Ошону досторум мага айта берди. Ооба дей берем, такыр мелдешпейм. Ошондой. Ушундай дейт, ушундай деп. Жана негизи пайгамбарыбыз да хадисинде айтат го, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп 3 жолу кайталайт да. Анан дагы бир хадисте ошол силердин арасында эң жакшылар дейт, ошол үй бүлөгө жакшы мамиле кылгандар депчи. Анан чындап бул ошол жакшы мамилеге кирип калат да. Элдер ошону мындай подкаблучник сыяктуу кабыл алып атат да. Чындап айтканда бул жөн эле жакшы мамиле кылуу деген маселе да. Ооба. Мындай маселе чынында көп. Анан бирок ошентип айткандар кээ бир видеолордун комментарийине ошо ислам жөнүндө жазып коюшат да. Билип эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз мындай. Билесиң да, ошол адамдар ошентип сүйлөгөндөр подкаблучник типи дейт. Бирок башка темада дин жөнүндө сүйлөп койгондо мен ушуну несправедливость деп ойлойм. Эгер ислам дин жөнүндө сүйлөп атсак, баардык жагын тең билүү көрүшүбүз керек деп ойлойм да. Эң биринчи орунда эле ошо үй бүлөгө болгон мамиле. Бул эң чоң маанилүү. Балдарың үчүн фундамент, бул өзүң үчүн. Башка темада динди мынткен болот, мынткен болбойт деп, бирок үй бүлөгө ошол сүннөттү кылып атканда аны подкаблучник деген бул туура эмес деп ойлойм да. Албетте 100%. Туура. Ошол кечээ да бир китепте окугам. Негизи мусулман адам каякта болбосо мындай бирдей болуш керек да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар сыртта мындай жакшынакай элдер менен жакшынакай сүйлөп, бирок үйгө келгенде аялга катуу сүйлөп же уруп деген маселелер чыгып атпайбы бүгүнкү күндөчү? Бул такыр туура эмес да. Мисалы үчүн сен эгер жакшы болсоң, баардык жерде жакшы болгонго аракет кыл да. Үй бүлөдө да жакшы бол. Эшикке чыкканда элдер менен жакшы сүйлөшкөнгө аракет кыл. Жумушка барсаң деле ошол жерде мындай өзүндөй жакшынакай алып барганга аракет кылыш керек да. Бизде тескерисинче болуп атат да. Баары менен баардык жерде. Ооба, туура. Азирети Маулянын жакшы сөзү бар. Же болгонуңдай көрүн, же көрүнгөнүңдөй бол дейт. Эми мындай как она есть бол дегендейчи. Себеби азыр заманда ушундай болуп атпайбы? Ага мен айтып салыптыр деп. Инстаграмда биз башка адамбыз, жашоодо башка адамбыз дегендей. Инстаграм боюнча эми ал такыр башка тема да. Бул аябай оору тема азыр. Мен да ошо боюнча бир нерсе жазгым келген. Баягы көбүнүн баягы сторисин көрүп, рилстерин көрүп эле, булар да жашоо ушундай экен деп, кээ бирлер баягы шарты жок болсо да кыйнап атпайбы бири-биринчи? Мен ойлойм бул такыр туура эмес. Негизинен ал стористеги, рилстегидей эмес көбүнүн жашоосучу. Туура. Эми чындыгында ал болгону баягы ошол адамдар ошентип сүйлөш үчүн, ошентип лайк алыш үчүн. Анан менин үйүмдө мындаймын, мен үй бүлөм менен мындаймын, тигиндеймин деп күндө ошол нерсени мындай жерге келгенде сүйлөш керек. Анткени бул ушундай эме долбоор. Туурабы? Адамды ачыш, адам менен сүйлөш. Бирок күндө мени киргизе бергенде мен кээде мисалы досторум бар бирөөсүн шоу чөйрөсүндө эмес досторубуз бар да. Чын эле ушундайбы, мындайбы дейт, анан эмне дерин билбейсиң да. Анткени сен билесиң андай эмес экенинчи. Аркылардынчы же беркилердин. Анын досторум ачык айтам, досум андай эмес эч кимде. Шарт андай эмес. Болгону ал балким бир нерсени реклама кылып атат.
балким эми ал нерсенин артынан чуркабаш керек. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, ар кимдин өзүнүн шарты бар да. Туурабы? Ошол Анан аябай. ар бир мисалы Баланчаев Түкүнчө official алып туруп бирөөгө мындай мамиле кылып атса, мисалы өзүнүн жакынына, балким баягы жөнөкөй баягы биз сыяктуу адамдардын арасында жакындары андай мамилени алып туура эмес кабыл алат балким. Ушундай дагы ар бир адам бири бирине окшош эмес да. Ар бирөөсү ар кандай эмес. Мисалы Нурсултан менен башкача подход керек. Нурсултан менен мисалы иш жүзүнө келсем, сен менен башкача сүйлөшүшүм керек болот. Башкача дегеним өзүм эмес, подход башкача болуш керек. Денис Байке менен башкача сүйлөшүшүм керек, мисалы, туурабы? Ошондой эле ар бир үй-бүлөнүн өзүнүн бир индивидуальный немеси бар да. Адам бири бирине окшобойт. Ошондуктан могу Reels, Instagram бул аябай болезнь тема да. Атабековдун мисалы иллюзия деген ыры аябай жакшы да, бул боюнчачы. Мисалы сөздөрүн уксаңар, анан клибин көрсөңөр дагы мындай бул жакта цветной болуп турат, мындай алып келсе жашоодо андай эмес деген сыяктуучу. Чынында жашоодо андай эмес да. Биз бул нерсени ынанып, бул нерсени түшүнүшүбүз керек да. Биз ошону түшүнбөйүнчө биз Кыргызстанда 7 миллион блогер болуп кетебиз жакында. Мага бир жакшы спортчу неме айтканда, азыр Америкада жүрөт, өзү эл аралык деңгээлдеги спортчу. Ошол айтат да, Байке дейт, мына спорт баары эле спорттун артынан кетип баратат дейт да. О, спортчуга муну бериптир, мынтип бериптир, мен дагы барып келип мынтсем муну алам, муну беришет депчи. Анте турган болсо эртең машинаны ким оңдойт дейт да. Эртең айдоодо ким эгет дейт. Эртең балдар суройт, ким доктор болуп карайт. Спорт бул хобби катары болуш керек дейт да. Бирок өзүнүн башка дагы нерсеси болуш керек дейт. Дейин дегеним, ар бир адам өзүнүн жумушунда так болсок, биринчи орунда так болсок, убак саатка Айырмасы жок кайсы жумуш экен. Кайсы жумуш? Кайсы Өзүңдүн жумушуңду так туура аткарсаң, бир нерсени айта бербей, бирөөнү чукуй бербей, андан көрө ар ким өзүбүздүн фокусту ушул жакка койсок, менин оюмча жылыш да кабат болот, өзүң да бактылуу жашайсың. Башка нерсени көрүп, ошонун артынан да чуркай бербеш керек да. Мен ошон үчүн болгону спортту киргизем, байкасаңыздар, өзүм сторис деле тартканды билбейм. Ушу талант жок экен да. Мынтип тартып, друзья деп мынтип ишет го, ушинте албайм деп көрдүм, окшобойт атат да. Мынтип айландырып келип, сегодня деп мынтип көрөм дейм, болбойт. Бирок просмотрлар жакшы. Муну эле телефон коем, тренировка кылып атканды кылам. Башка нерсе киргизбейм деле да. Баягы билим жөнүндө, баягы мотивациялык эмелерди киргизип коем, кээде билим алыш керек экен депчи. Ар бир чөйрөдө, ар бир адам үчүн кеч эмес экен, алыш керек деп. Ушундай нерселер үй бүлөгө болгон мамиле, балдарга болгон ушундай мамилелерди кылам, мындай көп нерсе киргизе албайм да. Көп адам ар кандай нерсе киргизген үчүн, жашоо ушундай экен, эмнеге менин күйөөм антпейт, эмнеге менин келинчегим мага андай кылбайт деген нерселерден мен ойлойм, бул жакшы эмес нерсе көп болот да. Мен өз көзүм менен көргөн фактылар бар да ошондой. Өзүнүн аялынан ошондой нерсе талап кылып, көрүп алган нерсесин же күйөөсүнөн талап кылып. Устаз, менде мындай бир суроо бар. Мисалы үчүн биз азыр Инстаграмда отурабыз же рилстерди көрүп атабыз. Анан мен бирөөнүн жашоосун, бир атактуу, бир жакын адамыбыздын жашоосун, үй бүлөсүн көрүп калдым. Мындай аялы, күйөөсү, балдары, мындай идеальный үй бүлө катары да. Анан отуруп бири-бирине белек берип, жаңы жылдын астындачы, мисалы үчүн дейм да, же жаңы жылдан кийин айырмасы жок башка. Анан колунда жок бирөө ушуну көрүп атат да. Анан ичинен ой кечиши мүмкүн да, Кудай таалам, сен как бы мындай буларга бердиң, бизде андай нерсе жок депчи. Күйөөсүнө наразы болушу мүмкүн, Кудайга наразы болушу мүмкүн, Кудай сактасын, жашоого наразы болушу мүмкүн. Эми айтайын дегеним, тагдырына наразы болуп атат да. Ошондо ошол адамдын бир ниети менен, ою менен, энергиясы менен жанагы видеодо жүргөн адамга таасири тийеби, назары тийеби, өтөбү, мисалы үчүн. Ага анан өзүнө дагы кандай зыяны тиет? Ооба, назар деген динибизде бар. Назар түшүп калышы мүмкүн, чындап. Ошол Инстаграмда мисалы үчүн кээ бир убактарда өтө этият болушубуз керек. Мисалы үчүн балдарды чыгарабыз, үй бүлөнү чыгарабыз. Ошол аркылуу да көз тийип калышы мүмкүн.
Анан негизи берки көрүп аткан адамдарга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай деп айтат го: эгер өзүңөрдүн абалыңызга, тагдырыңарга ыраазы болбосоңор дейт, анда ошол силерден жаман болгон адамдарга карап, ошонун жашоону көрүп дейт, анан салыштырганда өзүңүздүн жашоого ыраазы болгула деген мааниде айткан да. Ошондуктан биз чындап бүгүнкү күндө инстаграмды көрүп туруп, мындай башкалардын жашоосун алып туруп, ошолорго мындай кадимкидей бир эме деп коебуз го, көрө албастык пайда болуп калышы мүмкүн, зависть пайда болуп калышы мүмкүн. Ошолордо баары жакшы экен, менде жаман экен деп, бул ошол сиз айткандай нааразычылыкка алып келет. Бул нааразычылык деген сөз, бул уже Кудайга нааразы болуу деген сөз, тагдырга нааразы болуу деген сөз да. Ошондуктан ар бир адамдын жашоосу бул мындай индивидуальный проект деп коебуз да, Кудайдын индивидуальный проекти. Ошон үчүн бул жагынан биз албетте Кудай менен байланыш түзгөнгө аракет кылышыбыз керек жана өзүбүздө болгон нерсеге эң биринчи шүгүр кылышыбыз керек. Алла субхана тааля да айтат го Куранда: эгер силер мага шүгүр кыла турган болсоңор дейт, мен мындан да көбүрөөк берем да. Ошон үчүн бул нерселер шүкүрдөн алыстатат да адамдардычы. Шүкүр болбогон адам бул Кудайдын алдында азабын шадид деп коет го, ошол эмеси болуп калат депчи. Алла тааланын азабы тиет. Аллахтын азабы тийип калышы мүмкүн да. Анан жашоодо азыр аябай көптөгөн адамдар ушул дем салдырат эле, мага көз тийди деп коркушат да чындыгында. Ошого мен көп комментарийлерди байкайм да. Ушул көз тийди же баланча молдонун телефонун берип койгула деген сыяктуу. Ошого силерге эң жакшы нерсе бул өзү адам коргой турган болсо, биринчиден дайым тазалыкты сактай турган болсо, анан пайгамбарыбыздын насааты боюнча эртең менен, таң атканда эртең менен, баамдаттан кийин жана асырдан кийин ошол шам убакыттарында көбүрөөк зикир кылыш керек экен, коргонуу зикирлерин кылыш керек экен. Эгерде мисалы үчүн эң мындай жашообузда жеңил кабыл алына тургандар бул Ихлас, Фалак, Нас, Аятал Курси, ошол Фатиха сүрөлөрүн окуп, өзүңүзгө, балаңызга болот, дем салып койсоңуздар болот. Андан сырткары дагы көптөгөн мындай бир ушул азыркы учурда мындай приложенияларда дагы тиркемелерде жакшы дуалар бар. Утренний, вечерний аскары дегенчи. Ушул сыяктуу сиздер дагы ошол жактан көрүп койсоңуздар болот. Жакшы дуалар бар. Бир аяттардан бөлүшүп койсок болобу устаз, бир маанилери менен. Мисалы үчүн жакшы бир аят бар: "Ва якаду аллазина кафару ла язликунка би абсарихим ламма сами'у зикра ва якулунаху иннаху ла маджнун ва ма хуа илля зикру лил аламин." Бул мындай назар аяты деп коет экен да, мындай көз тийүүдөн сактануу үчүн. Ушул мен ойлойм Эмил көбүрөөк жана особенно кино чыгып баштаган кезде көбүрөөк эртең менен ар бир показта өзүнө сүф деп туруп чыгыш керек. Негизи менде бир тасмада болгон да. Токтойсуң эмедечи. Канча бир 30 секунд күйөт го светофор. Уктап кетип, ошондо жалда отурчу элек Азак экөөбүзчү. Ошондо аябай кыйналгам да Бөңбөрүдөн кийин. Мен Бөңбөрүн жабып көрсөтсүнөн аябай сөздөр болуп кеткен да. Мындай өнөп турсуң, окумуш экенсиң деп. Ошон үчүн мен бейиште көп жакка барган жокмун биринчисинде. Үй бүлөм менен эс алууда жүрдүм. Түшүндүрүп эле айттым, мен көп жакка баргым келбейт атат. Метпеле оюнчу деп көп жакка барган жокмун. Бирок чындап көз тийгенде кадимкидей сезилет, Сезилет. Кандайдыр бир мындай сезимдер пайда болуп бекен? Оордошо түшөсүң да. Оордошо түшөсүң. Эле кадимкидей мисалы үчүн мен кетип баратсам, мен 75 килограмм эмес, бир 95 болгондой болуп. Именно мо башың бар го, башың жаман ооруп калат. Мен башым өзү эле оор да. Аябай акылдымын да. Анан тийимден такыр оордош баштады. Бирок сага досум андай болбойт болуш керек. Эми Эмил экөөбүз тамашоодон чыккан жигиттерденбиз. Азыркы учурда Эмил өзү ушул Эгемен Клаб долбоорун жетектеп атат. Эмил кандай деп ойлойсуң? Ушул элдерге ушул бир учурлар КВН аябай популярдуу болгон. Анан бир канча жыл өткөндөн кийин дагы популярдуулугун азайткан. Бирок ушул Эгемен Клабты ачууда кандай максаттар болду? Анан ушул проект башталгандан кийин элдерден кандай бир фидбек
силерге бир комментарийлер, кандай бир нааразычылыктар же болбосо тескеринче бир ыраазычылыктар келди? Эгемен клуб чынында күткөндөн жакшыраак болуп кетти да баардыгыбыз үчүн. Эл үчүн дагы эл деле күткөн жок мындай болуп кетет деп. Биздин достор деле келип айтып атышты, мынчалык болот деп ойлогон эмес деп. Ошондуктан экинчи оюн мисалы 10 күн калганда билет калбай калды. Үчүнчү оюнга 23-январда боло турчу оюнга билетти чыгаргандан кийин 2 күндөн кийин 50% билет калбай калды да. Бул кыргыз юмор үчүн, спорт ордосуна 2000 салыш үчүн азыркы интернеттин заманында бул аябай жакшы көрсөткүч да. Анан албетте ой пикирлер болуп атат. Абдан жакшы жолуккандар. Анан кээ бир учурда баягы калыстар тобун аябай мазактай атат деген нерселер болуп атат да. Анан бул нерсе боюнча кээде мындай таң калыштуу нерселер болот да. Мен кечээ эле айтып берип аттым эле. Кээ бирөөнө жолуксаң, эмнеге ТНТдай проекттерди кыла албайсыңар дейт да. Айтайын дегеним, ТНТнын проекттерин калтырбайт. Ал жакта адамды мазактаган эчтеке эмес. Жер менен жер кылып салат да. Тамаша менен. Тиги адам да кабыл алат, сонун. Көтөрөт, Күлөт, аны көрөт. Эмнеге ошондой кыла албайсыңар дейт. Биз кылабыз. Биз кылсак силер эмнеге антип калыстар тобун мазактап атасыңар деп жазат да. Негизинен мен Американ стендапын көрдүм. Англис тили үйрөнөм деп мен стендапта көрүп аттым да. Түшүнбөйм деле, бирок көрө берем да. Анан орустардыкын дагы көрдүм, орусияндыкын. Азыр негизинен доор ушул экен да. Адамды күлдүрүш оор. Анткени интернет бекер каалаган темаңда юмор бар. Каалаган темаңда. Бул жагына чейин. Туурабы? Анан ошондойду көрүп күлүп калган адамдарды күлдүрүш оор экен да. Ошондуктан азыр баардык жакта бирөөнүн актуалдуу болуп аткан бир темасын козгоп, ошонун үстүндө тамаша жараткан бүт дүйнөдө актуалдуу экен азыр. Биз ошол эле нерсени кылдык. Анан албетте ар бир оюн сайын кээ бир сенсиреп кеткен жерлерин азайтып, тамашаларды алып, мисалы кийинки оюнда Токожанды такыр эле азайтып, Токожан өз сонун кабыл алат. Токожанын стористерин көрүп турасың да. Ооба. Эми ал тамашалаганда менин оюмча Эгемен клубун биякта эле калат да. Ал ушундай жазат, ушундай кишилерге болгондо дагычы. Карагандан корккон кишилер да ал жылдыңдап жаза берет эмеспи? Анан өзү дагы оюнда айтпадыбы тамашалап. Мен тамашалагандай силер пока тамашалай бересиңер депчи. Бирок реакциясынан байкалды мындай өзү жылуу кабыл алды. Бул ал өзү тамаша экен тамашалоочу да. жакшы. Өзү тамашалоочу биринчиден, экинчиден өзү ошол чукуп тамашалап көп тийишет да. Анан биз ага ошол нерсени тамашалап биздин командалар жазып атат, бирок көргөн элдер аябай кылып ийиптирсиңер деп анан бир комментарий окуп калсам эме дейт. Эми эле ошол 150 миңди Токожанга берсең болмок, ушунча чыдап отурду дейт да. Анан экинчи суроо, бул максат боюнча менин максатым ошо жаш командаларда бир мотивация болсо акча табуу. Ошол өзү жакшы көргөн иштен акча табуу деген бул сонун да. Кандай иш болбосун, ошол сага жаккан, мисалы, юморду жакшы көрүшөт жаштар. Залга чыгып, баягы элге күлдүрүп, элдин маанайын көтөргүсү келет. Ошол нерсени кылып, анын үстүнөн бир акчалай кичинекей сыйлык алса сонун да. Жаштар үчүн мотивация. Ошол нерседен улам чыгардык чынында. Үчүнчү максат бул ошол жактан жаңы бизге авторлор, жаңы актерлор, жакшы бир жигиттер, кыздар чыгат деп үмүттөнүп атабыз да. Кыргызстанда актерлор жетиштүүбү, жетишсизби бир? Экинчиси, ушул кайсыл жаштагы актерлор жана эркек аялдар жетишсиз? Кинолордо түрдүү образдар болот, анан кээде балким мындай бул туура келет, аябай катуу издеген учурларыңар болобу дейм да. Бизде өтө улуу муундагылар азайып баратат го. Мындай чоң ата, чоң апаны ойной турчулар. Эми бар, бирок баягы тандай албай каласың да. Менин оюмча биздин муунда көп болуш керек. Комедия жанрында издейм десеңчи. Көп болуш керек. Биз көп болуш керекпиз да. Мен чынында билбейт экенмин.
актер анткени мен актер издеп деле көрбөптүрмүн. Сценарий жазып атканда мисалы могуга жазалы, могул отурат деп эле жазам да. Биринчи персонаж тандап алып туруп эле. Оңой да. Билбейм ким кандай иштейт. Менин оюмча бизде мен билгенимче баары эле ошондой эле иштейт. Жеңил да. Мисалы мен Нурсултан менен Денис Байкенин Нарынга болгон сапары деген мисалы кино тартта турган болсом, Нарынга сапарда экөөңөр главный болсоңор мага оңой да. Денис Байкенин улуту орус, досумдуку кыргыз. Экөө тең бир баалуулукта жүрүшөт. Анда эмне юмор чыгышы мүмкүн? Мындай юмор чыгышы мүмкүн деп анан экөөңөрдү элестетип жаза алам да. Мисалы жолдон машина менен мынтип экөө дөңгөлөк жарылып калса, бир сулуу кыздар келип жардам берелипсиз? Жок деп экөө ар жак карап калыпты деп. Эмне көрүң уже юмор. Анан дагы бир машина келип. Мисалы жардам ала бербейлиби, шахтанып калабызбы деп. Анан дагы бир токтоп анан Денис устаз астагфирулла Нур дөңгөлөк сатып кана деп ушундай тамаша бар го. Асырлардын тамашасы. Ушундай да, негизинен ошон үчүн менин эмемде сценарий жазганымда ошо бирөөнү ойлоп алып жазган. Кээде болбой калат ал иш. Бошобой калышы мүмкүн. Анан айла жок ага кимдин типажы окшош болушу мүмкүн деп анан издеп баштайсың да. Негизинен ооба баардык эле бизде сферада эле актерлуктар эле менин оюмча дефицит болуш керек. Баягы кичине мындай эме бар, жетишпестик бар го. Жетишпестик бар. Анткени өзүбүз деле такшалып элекпиз да аягына чейинчи. Биз деле эме КВНден жүрүп, анан өзүбүз тияк урулуп, бияк урулуп, анча-мынча гениальный актерлордун ар кандай сөздөрдү угуп, кайра туруп мактоо сөзүн угуп калып, элдердин арасында жакшы сөздөрдү угуп, жаман сөздү угуп, урунуп атып чоңойдук биздин моунчу. Тамашадан чыккан балдар. Жакшы жаман сөздөрдү угуп атып, анан ошондуктан мен ойлойм, азыркы тапта мындай чыныгы, мындай укмуш, профессионалдуу актерлор баары бир бизде аз да. Анткени өзүбүздөн профессионал актер деп да айта албайсың да. Мындай мен ойлогондон санай келсем аз да. Баары бир. Ошол баалуулуктар жөнүндө сүйлөп баштаганбыз. Анан негизги элге кандай баалуулук беришибиз керек? Анан сиз сценарист, анан актер катары өзүңүздүн ошол актерлук, анан сценарий жагынан инструмент катары көрөсүзбү? Ошол баалуулук бергенге. Эми бул жоопкерчиликти сезем, бирок жоопкерчиликти ала албайм. Бардыгыбыз, мен эле эмес. Бирок инструмент деп айтканга жараша ошо инструментти ким колдонот деген нерсе бар да. Инструментти колдонуш керек да, ал өзү колдоно албайт. Ошондуктан колдонгон адамдан дагы аябай эме болуп калат да. Айырма берет, Ооба да. Мисалы кандай адам мени колдонот, каяка колдонот, кандай колдонот, актер катарычы. Кандай проектке колдонот, кандай жолдо колдонот, кандай максатта колдонот. Ошого жараша инструмент иштеп берем да. Негизинен албетте жана айткандай эле жоопкерчиликти сезем. Колдон келишинче инсанбыз да. Жаңылышыбыз мүмкүн, туура эмес сөз сүйлөшүбүз мүмкүн, туура эмес нерсе кылып алышыбыз мүмкүн. Мен ар дайым телевизордогудай адам эмесмин дегендей. Жашоодо такыр башкачамын. Бир жерден чарчут корскуя алгармашы мүмкүн, анткени адамбыз. Ошол учурда телефонго түшүп калышыбыз мүмкүн дегендей. Ошон үчүн мындай сонун сөз бар го Кытайлардачы. Ар бир жолуккан адамды мугалимиңдей көр дейт да. Кытайларчы. Ар бир, айырмасы жок ким болбосун. Прям ар бирөөнү. Ошондон жаман болсо, мен мондай болбошум керек экен, жакшы болсо, мен мондай болушум керек экен деп үйрөн дейт да. Ошондуктан менин мисалы жакшы адам болгусу келсе, менде эгер жакшы жагым болсо, ошо жакшы жагым ала берсе болот. Албетте менин минустарым бар. Эч ким идеалдуу эмес, идеалдуу адам жок. Жаман нерселеримди албай эле койсо болот, мисалычы. Ошондуктан мен деле мисалы интернет деле ошондой да. Пайдалуу нерсе көргүң келсе толтура. Пайдасыз нерсе көргүң келсе да толтура. Койду выбор сенде. Издегениңе байланыштуу. Танда.
Сен кайсыны тандайсың? Ошондой эле адамдан деле мен ойлойм, канча жоопкерчилик, кандай инструмент болбосун, жакшы жагына колдоно берсең болот да. Мисалы күрөктү алып кандай колдонсоңуз болот инструментти. Жер кызсаңыз болот да. Но инструмент менен бирөөнү башка чабып өлтүрсө да болот. Күрөк менен. Сиз кандай колдоносуз? Жер касасызбы же башка жагысызбы деген сыяктуу эле да. Ошондуктан мени дагы колдонгон адам, мисалы ала турган режиссер, туура колдонсо мен ойлойм, туура кетем да. Адамдар эгерде менден туура жагын, туура эмес жагын көрө турган болсо, бул чыгарып аткан биздин азыркы чечим суроо боюнча менин жакшы жагымды алып, жаман жагымды көрбөй эле койгонго аракет кылыңыздар. Эгер балким колуңардан келсе, келип бул жериң туура эмес болуп атат деп койсоңор, андан да жакшы болот да. Биздин көрүүчүлөр жөнүндө интернетте видеолор бар го. Мисалы үчүн билесиңерби, кыргыздын көрүүчүлөрү абдан жакшы. Булар мисалы үчүн Голливудтун киносу чыкса дагы кинотеатрларда биз өзүбүздүн кинолорго баралы деген бир видеолор таратышат депчи. Анан ошол канчалык чын? Бул 100% чын. 100% чын. Бул жөн гана баягы патриотизм куру сөз эмес. Бул чынында биздин көрүүчүлөрдө мен ар дайым жазам, айланып кетсек болот депчи. Анан кээде баягы ар кандай сөздөрдү угуп каласың да. Биздин эл караңгы болгон үчүн ушундай кинолорду көрүп атат дегенчи. Мындай кино көрүп атат, мондай кинону көрбөй атат деп, андай ал туура эмес нерсе. Көпчүлүктө караңгы деген бул туура эмес нерсе да. Ошончо адам көрүп, эгерде бир кинону жакшы көрүп мактап атса, демек ал жакшы кино. Ошончо адам келе согу. Ал туура эмес нерсе болуп калат. Анда уже элде айтканы болуп калат да. Мен ошондо учурда айтам, антпегиле депчи. Демек жагып атат ал кино. Көпчүлүккө жагып атабы? Эмне үчүн ага жаккан кино сага жагыш керек, сага жаккан кино ага жагыш керек? Мисалы мен көргөн кээ бир кинону сен көрө албашың мүмкүн да, досум. Сен айткан кино мен көрө албай калышым мүмкүн. Анткени мага жакпайт. Мен башкамын. Жана айткандай эле адам ары башка. Көрүүчү боюнча азыркы учурда менин билишимче 60-ка 40% бош керек. Кыргыз киносу 60% элди алып келет го дейм кинотеатрга. Бул деген аябай жакшы. Мен мисалы Минскте болгондо иштеп отуруп киночулардан сурадым. Даже 95-ке 5 эмес экен да. Даже 5% местный эмеге келбейт экен киного. Силерде кандайдыр бир статистика бар бекен ошол? Мисалы үчүн бул кинону мынча миллион киши көрдү дегенчи. Албетте. Бар, ар бир кино статистика бар да. Мисалы үчүн ошол эме эң мындай жогорку болгон 5 апам, 5 буюрса болсунчу, 5 апама катты алганда 5-нен таман. Канча миллион болуп калды ошондо? Билбейт кем ошо. Примерно. Көп болуп кетти да убакыт туурабы? Көп эле, негизи биринчи орунда. Биринчи орунда көзтүбүз. Кудайым береке берсин, иншалла. Азырынча ооба. Эми биз ойлоп атабыз, эми апама кат бир болуп, анан кайрын илигал бир болуп кетсе депчи. Бирок мына Эмиль менен бүгүн сүйлөшүп отуруп, мен дайыма Эмилден ушул өзү айткандай ар бир адамдан өзгөчө бир жакшы таасир, жакшы бир сабак, жакшы бир үлгү алганга аракет кылам өзүм да жашоодо. Ушул Эмилдин видеолорун көрүп, ушу мен эмнеге мындай машыкпайм деп, мындай эмнеге өзүмдү жеңе албайм деп туруп кой деп. Бирок эми Кудайга шүгүр биз эми башка спорт менен аракет кылабыз. Анан ушундай өзүмө жакшы мотивация болот. Шахмат мага жагат деп койду. Чүн теннис ойнойм да. Чоң теннис. Теннис ал эң оорулордун бири деп атпайбы? Кардио. Анан эми мага жагат да мындай эч кандайчы. Мындай тренировка бүтөт, мисалы машыгуу бүтөт, чыккандан кийингиси качан болот эле деп мындай эми бир жакшы сагынасың да чыккандан кийин. Сен анда пикке жетипсиң да. Мындай. Иштей албайт экенсиң анда. Кийин бүгүн чыгып баратып кийинки тренировканы ойлогон мен ойлойм да. Мен мисалы ушундай. Жөнөп кеттим, эртеңки программаны карайм да. Мен толуктура кроссфиттерлерге жазылгам да. Бүгүн бүтүп залдан чыгып баратып машинага баскыча шашпай эртеңки күнүн программасын даярдап коем да. Мен ойлойм ошо сонун нерсе. Ошо жакшы сезимдер да. Анан ошо биз дагы эми ар бир адамдан сабак алганга аракет кыласың да. Ушул сыяктуу ушул Эмилден бүгүн бир нерсе байкадым. Мына өзү айтты. Мына 2026-жыл жаңы башталып атат. Бирок айтат, мен 2026-жыл уже проекттерин жааптыр. 27-жылга даярданып атыптыр жигит. Анан ичимен деп мен аябай ыраазы болуп, суктанып, мисалы үчүн алдыга карап иш кылып атат. Мындай бир жыл алдыга карап кадам таштап атат деп, мисалы үчүн эфирдин башында мен жеке өзүм аябай ыраазы болдум. Иншалла буюрса бүт
кыял ниет кылынган нерселер ишке ашсын. Себеби мен Алла Тааламдан динибизде ушундай бир жакшы түшүнүк бар. Кудай Таалам, Алла Таалам насип кылбай турган нерсесин кыял кылдыртпайт дейт. Эгерде сен чындап ошого ишенип, ошону кыял кылып атсаң, демек Кудай Таалам алдыда сага ушул нерсени даярдап атат. Мисалы үчүн мен өзүмдү мындай бир Мальдивада жашап атканымда кыял кыла албайм да. Мисалы үчүн ишенбейм агачы. Мындай эми балким барып келишим мүмкүн, бирок түп эле ошол жакта жашап, эртең менен туруп сууга түшүп кыйналып кетесиң го да. кыйналып кетесиң эми мындай элестет элестете албайм да. Ошол сыяктуу эле чындыгында бирок кээ бир кыял кылган нерселерин Кудай Таала демек насип кылат экен. Туурабы устаз? Туура, анан ошол аятты дагы алымдар мындай башка мындай кошумча чечмелейт. Мисалы үчүн бул мындай да түшүнсө болот. Алла субханала таала сен даяр болбогон нерселерди сага бербейт депчи. Ошон үчүн буга да мындай даярдык кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн сен миллион акчага даяр болбосоң, сен ошол акчаны ала албайсың да. Сен алгандан кийин балким кайра сен бузулуп калышы мүмкүн да. Күнөөлөргө батып, эметип, ошон үчүн Алла субханала таала сага бербейт да. Бирок даяр болгондо берет. Ошон үчүн бул жагынан да биз дайыма мындай өзүбүздү өнүктүрүп, чоң нерселерге даяр болгондо Алла субханала таала бизге чоң эшиктерди ачып, чоң нерселерге мындай чоң нерселерди берип коет экен да. Мен Эмилге мындай бир суроо бергим келип атат. Эмил, ушул жокчулук учурлар сага эмнени берди? Биринчиси, экинчиси, ушул Кудайга шүгүр көптөгөн проекттер ишке ашты, өзгөчө бир ийгиликке жеттиң, кандай бир даражага жеттиң. Ушундай бир барчылык учурдагы сенден эмнени алып койду? Жокчулук менин оюмча азыркы бар нерселерди берди го дейм. Азыркы ошол жок кезде кыялданган нерсем бар, азыркы болуп аткан нерсем бар, ошол убакта кыялдар да. Барчылыгы эмнени алды дегенде анчалык боло элек досум. Сен түйдө дос балдар айтып атканаларга тамашалап атат, аларга ишенбе. Анчалык боло элек. Негизинен алганда аябай жакшы суроо экен. Билбейм, менин оюм ошол жок кездеги нерсе азыркы барчылыкты берди го дейм да. Ал нерсе болбогондо бул нерсе болбойт эле да. Кээ бир кинолорумду тамашалашат, мен айтам, мен ал кинолорду жакшы көрөм дейм да. Мисалы бар да, проекттер не успешный. Ошол нерселердин артынан анан ушул келген да. Могул деген нерсе, могул жердеги жалын ойгонупчу. Ой, мен жакшы кылышым керек, ушул ойдон бүтүп калбаш керек деген нерселер болгон да. Азыркы учурда ошо жок кездегилерден эми ошол убакта баягы жетпей калган унаалар бар мисалычы. Азыр ала аласың, бирок албайсың дегендей да. Баягы деле отурдук эле достор болуп тамашалашыпчы. Ошондой нерселер көп. Бирок ошолор кыял бойдон калып калды да. Азыркы бар нерсе эмне алды деген суроого так кийин жооп берсем болушу мүмкүн го досум, аябай болуп кетсем. Себеп дегенде мен азыр ошондой эле үй бүлө бир туугандар менен ошондой эле жакынмын, досторум менен, бала кезимден өскөн досторум менен ошондой эле жакынмын, командам менен жакшы, баары менен салам түз, мындай эч нерсе деле өзгөргөн жок. Болгону мурункуга караганда үйдө нан менен чай бар дегендей да. Болду, жакшы, иншалла, абдан сонун. Эми бир аз мындай бир руханий бир суроо. Эмил ушул намаз окуган учурларда, ушул намаз же Кудай Таала менен болгон байланыш сага жашооңдо, сенин жан дүйнөңдө, анан өзгөчө сыгылган учурлар ар бир адамда болот. Ошол учурларда сага канчалык жардам берет? Жума күндөрү? Жок, дайыма. Жарга таккан суроо турбайсыз. Жооп бериш керекпи? Сөзсүз. Эми мен бир нерсеге аябай таң калгам да. Аябай жиниң келгенде дарат алсаң жок болуп кетет дегенчи. Жана жиниң тарап кетет дегенчи. Мен негизи эми адамбыз да. Көп нерсеге ишене бербейм да. Монтип туруп ишенип кете албайсың өзүң кылмайынчачы. Анан менин өкүл балам Саматтын досу биздин. Ошол айтып калды. Билет да мен баягы шорт кыял экенин. Наташка дейт, энесим.
өз динде күчтүү бала да. Мындай аябай эметкенде таратылып көрсөңүз дейт да. Бир күнү эстедим да. Телефон менен сүйлөшүп атам. Телефон сүйлөшпөй койдум да, коюп койдум. Үйдө болчумун. Мустагыраак сууга тарата алдым. Кадимкидей да. Жанагы нерсе жок. Билбейм, балким аяктарда мындай нервтердеби, мисалы да. Тең мен айтат го, мас татканда аякка суу тийгенде мустак адам ойгонот экен да, именно олордончу. Эмелер бар да, тамырлар эмелер бар. Анан ошондой нерселер. Эми ар бир нерседе намазга дейт го, бул ойлойм бул тема аябай личный тема деп ойлойм. Бул темада билбейм, көп сүйлөшө албайм да. Себеби жана эле айтып кеткендей, эртеңки күнү мен бүгүн ал жөнүндө акылдуу сүйлөп, эртеңки күнү жооп бере албай калышым мүмкүн да. Жок, мындай жеке өзүң Негизинен алганда ар бир нерседе менин оюмча намаз го дейм. Ар бир. Бул башталыш ишиңби, чечилбей аткан маселеби, кандай болбосун, мен ойлойм Кудай менен адамдын экөөнүн жеке гана эмеси да, байланышы. Жеке ал сенин. Ошол убакта Аллага кайрылганда мен ойлойм чын жүрөгүңөн, чын дилиңен отуруп алып сураганда бардыгын берет. 100% ишенем ал нерсеге. 100% ишенем жана бардык азыркы болуп келаткан ийгиликтердин баары ошол нерседен. Ошол нерсени баштап, аракет кылып, эметкенден баштап мен ишим дагы башкача жүрүшөт. Жүрөктө бир тынчтык бар дегендей да. Ошол баарыбыз ошол Кыргызстандын келечеги мындай жакшы болсун, жарык болсун, өнүксүн деп кыялданабыз. Анан сиз ошол бүгүнкү күндөгү жаштарга, алар келечекте ошолор келет да. Анан Кыргызстандын келечеги ошол кыла турган кишилер алар болот да. Анан бүгүнкү жаштарга кандай кеңеш берет эдиңиз? Биздин жаштарга арам деген нерселерден алыс болуш керек. Бул сөз биринчи орунда. Эмнени арам делген болсо ошондон алыс болуш керек дагы. Анан билим. Мен ойлойм билимге көбүрөөк басым жасаш керек биздин жаштар. Бардык жагынан. Мен бирөөнү жакшы бол, бирөөнү жаман бол деп айта албайм. Себеп дегенде өзүмдү жакшымын же жаманмын деп да айта албайм дегендей. Бирок мен бир нерсени так айта алам. Билимдүү, анан адамгерчиликтүү болуш керек эң негизгиси. Анан бизге көп жетпеген нерсе билим деп ойлойм да. Жөнөкөй кээде бир сүйлөмдө 4-5 ката кетип калат да. Мисалы керек болсо биздин досторубуз мисалы белгилүү көп аудиториясы менен анан кичине уялып калам мен. Ошону азыр интернет аркылуу жазып кандай жазса туура болот десең деле чыгарып берет го. Анан бул нерсе өтө маанилүү да. Жана мисалы сөздөрдү кыскартып жазып атканда немере ошонун баары эле билимге такалат да. Ошонун баары билимге такалат. Мен азыркы учурда ошо балдарымдын тилине көбүрөөк басым жасап атам, кыргыз тилинечи. Орусча, англисче, мисалы англис мектепте окуган үчүн жакшы да. Бирок кыргызча кичине оор. Бирок кимди кадимкидей ырдайт. Бирок азыр жакшы болуп калды кадимкидей. Жылдан жылга жакшы. Кыргызчалап кетет. Ушул нерсени аябай бир чоң жоопкерчилик менен карап, анан кийинки жаштар Кыргызстанды көтөрө турчу билимдүү гана адам көтөрө алат менин оюмча. Билимдүү, анан чыныгы патриоттор да. Жөн эле желекти кармоо эле төштү айрып эле кыйкырып жүрө берүү эмес. Мисалы мындай пайдалуу долбоорлорду кылса болот. Туурабы? Бардык жагын айкалыштырганчы. Азыркы замандын талабына, ошонун ичинде дин менен руханий мисалы. Көптөгөн баалуулук байлыктарды камтыган долбоор мисалы, тасма. Ушундай нерселерге басым жасап, билимге басым жасап, балдарыбызга билимге акча аябай. Макул, биздин 1 айлык жашообуздун акчасы болсун. Эгерде баланын билимине сурап аткан болсо, баланын билимине берип коюш керек да. Азыр адам ачык өлүп калбайт. Кудайга шүгүр азыр аракет кылса иштесе болот, тапса болот.
балага билимге аябаш керек экен да. Ошо Денис байке, менин оюм билим болду. Кайсы катмарга, кайсы сферага бардың, ошол жактын билимин. Ошондуктан бизде тасма жагынан билим жок кезде кээде мисалы өзүм, жеке өзүм, эч кандай мен иштешкен партнерлорума эч кимге эмем жок. Жеке өзүм кээде аксайбыз да. Ошондуктан билим алалы, минтели деп эч качан кеч эмес дегендей аракеттин үстүндөбүз да. Менде мындай бир суроо бар азыр. Эми кино сферасында Кыргызстан кандай динамика менен өнүгүп атат? Кино сферасы. Анан келечеги кандай деп ойлойсуз? Укмуш өнүгүп атат. Кыргыз киносу укмуш өнүгүп атат. Ар бир тасма жаратып аткан мен жигиттерге, кыздарга мен алкыш айтам, рахмат айтам. Азабы чоң. Жылдан жылга кино тартыш кымбат болуп баратат. Кинодо иштегендер үй бүлөсүнүн жанын багып калды кино менен. Актерлор, режиссерлор эле эмес, кинодо иштеген бардыгы. Себеби жакшы акча төлөнүп баштады, тасмалар көп. Жумасына 2ден кыргыз кино чыгып атат. Бирөө жакшы болуп атат, бирөө жаман болуп атат, бирөө орто болуп атат, бирөө оюндагыдай болбой калып атат. Бирок ошондон электенип атат да. Жакшы тасмалар, орточо тасмалар. Сапат өсүп атат. Өсүп атат. Муну буга көз жумуп жок деген туура эмес. Кыргыз киносу күндөн күнгө, сааттан саатка өсүп атат. Камералар башкача, мисалы аракет башкача. Мисалы 2026 укмуш жыл болот да. Буюрса. Кыргыз тасмасында мен баягы эле жазайын дедим эле, анан ошол жерден жазган жокмун. 2026 жыл Кыргыз тасмасынын тарыхында, бул менин жеке гана оюм, Кыргыз тасмасынын тарыхында эң күчтүү жылдардын бири болот. Жумадан жумага мындай такыр башкача күчтүү тасмалар да. Мага өзгөчө ушул кино индустрияда Кыргызстандагы ушул бир туугандарыбыздын арасында бир нерсе жагат устат. Бул деген кыргыз кинолорду чыгарган ар бир команданын башка бир команда менен болгон ынтымагы. Буга мындай суктанса болот да. Ушул бүт мына Эмил дагы жөнүн сөз бул сөз айткан жок. Себеби бүт команда бөлүнүшөт да, баары өзүнүн проекттери менен иштешет. Анан бүт жигиттерди билет, бири-биринин кинолорун колдоп келип, жакшы комментарий берип, ушул жагын эми өздөрүнө да, элге да, коомчулукка жарыябай эле бири-бирине келип, ушул жагын ушундай кылып оңдоп койсоңуз дагы да гүлү чыкмак экен деген сыяктуу бири-бирине жакшы бир колдоо сөздөрүн угабыз. Ооба. Жакшы бир Кудай таалам буга мунун үстүнө жана нур үстүнө нур дегендей дагы да берекет берсин буйруса. Сонун бир командалар чыгып келатат. Ар бир команда Кудай таалам күч кубат берсин иншалла. Эми чет өлкөдөн ушул бизди Америкадан болсун, ушул нелегал киносун көп ушул Америкага эптеп ошол жашоону басып, жашап, уктап өткөн адам көрсө керек дейм да эми. Бүт ошондуктан Мексикадан аркылуу өткөн баары эле бир сыйра көрүп чыгат окшойт ал кинону. Негизинен ооба, кино тасма ошол жөндө, бирок андан да башка жакшы баалуулуктар бар. Демек мындай ал сөзсүз ал кинону түшүнүш үчүн ал жашоону жашаштын кереги жок туурабы? Болгону бир окуялар, окуялардын негизинде. Эми менин суроом негизи башка, ушул чет өлкөдөгү биздин мекендештер, ушул Америкада болсун, Орусияда болсун, Кореяда болсун, ушул канчалык биздин кинолорго мүмкүнчүлүктөр бар көрүүгө, себеби акырын кичинекей кинотеатрлар да ачылып атат. Жана ошондой эле биздин интернет порталдар бар. Ошол жактан акча төлөп көрүшөт, туурабы? Мындай алар канчалык кинолорду күтөт негизинен? Силерде мындай бир байкалабы, байкалбайбы? Кыргыз Республикасы деп биз эгемендүүлүк алгандан бери бейишинен таманда бул биринчи алгачкы тасма Россиянын официалдуу түрдө прокатный удостоверение алган. Бул жалпы кинотеатрларда официалдуу расмий түрдө коюлган биринчи кыргыз тасма. Менин оюмча башка деле биздин коңшу өлкөлөрдө андай коюла элек го дейм. Анан Апамагаттагы, Бейиш Апамагаттагы нелегал тасмасы да ошондой эле широкий прокатка чыгат буюрса, Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда,
анан Европага азыр сүйлөшүп, анан жакында ошо Америкага көргөзө турчу бир адам келип студияда кинону көрүп кетти. Балким дагы болуп калышы мүмкүн ал жака да. Анан кыргыз тасмаларынан ала турган болсок, мисалы Россияда, менин билишимче Россияда кинотеатр бар кыргыздардын. Ошол жактан барып көрүшөт, күтүшөт. Анан эң жакшы азыр эми онлайн кинотеатр бар, Азо. Ошо Азого биздин баардык тасмалар чыгат. Бул мисалы үчүн бейиш тасмасы мындай Малайзияда же Индонезияда көрсөтүлдү деген чынбы? Ооба. Которулуп, ошол Ооба. тилдерине ошол жака чейин прокатка жетип. Түркияда, Малайзияда, Индонезияда расмий түрдө кинотеатрларда коюлган. Элдер жакшы. Арабтар деле көрсө керек, Арабтарда бар экен. Арабтарга коюлган жок ошо. Негизи аракеттер болду алар тараптан. Бир экөө чалып эметишти. Бирок аябай көп жакын эле испан тилине которулду. Италиялар итальян тилине которулду. Башкача да эми. Өзүң сүйлөп атасың, бирок мындай испанча, итальянча башкача болот. Сон да. Дубляж окшошобу экен? Окшошот, сон такыр башкача. Такыр башка кино болуп калат. Маселеси. Ошон үчүн мен аны мындай болуп калыптыр. Итальянча версиясын самолеттон баратып кинону көрөт бир бизнесмен. Көрүп калат да анан өзүнүн апасын эстеп, анан ошентип отуруп биздин аткаруучу продюсерге чыгып, тасмалар кийим эмеден карап отурупчу. Чыгып, анан мен ушул тасманы котороюн итальянча деп анан ошол киши которуп келдим да. Жакында жаңылыкка чыгат. Мен аябай таң калдым. Ошо көп ошондой адамдар ошо самолеттон көргөн экен да. Өмүрбек Бабанов дагы келип жакшы сөздөрүн айтты. Ошо учуп келатып көрдүм депчи. Анан негизинен аябай жакшы ийгилик алып келди. Бир гана бизге эмес бул, өлкөгө да. Себеби кинодо өлкөнүн эмес кооздугун ушундай берген. Табигый кооздук. Кадрларчы көп айтат да, Кыргызстан ушундайбы депчи, башка жакта. Ушундай эле салым кылышыбыз керек Кыргызстанга. Ар ким өзүнүн колунан келген нерсени. Анан кээ бирөө өзүнүн колунан келбеген нерсеге да аралашып үйүп атпайбызбы? Мен ошого каршыракмын да. Ар ким өзүнүн ишин кылса, саясаты менен, өздөрү менен. Өтүкчү болсоң мыкты өтүкчү болуп турабы, Ооба, эң туура. Ошондуктан өзүбүздүн сферабызда жакшы аракет кылып, башка өлкөгө туризмди мисалы өнүктүрүшүбүз керекпиз. Эң чоң нерсе. Аны кантип өнүктүрөбүз? Жакшы тасмаларды биздин эл ушундай жакшы деп көргөзүшүбүз керек туурабы? Алар келгенден коркпош керек. Алардын эли ушундай турбайбы? Мисалы түрк сериалдарында көрсөң мындай Султан Сулеймандан кийин канча миллионго туризм аябай көтөрүлгөн да. Ушундай турларды кылып, Турцияны көргөнү. Мен ар дайым айтам да, мамлекет чоң сумма менен колдоп, жакшы кино үчүн жалдап, жакшы бир тасма тартышыбыз керек. Же сериал. Мисалы ошол эле Корея, ошол эле Түркия, ошол эле Кытай. Мисалы Кытай дегенде Жеки Чан менен Брюс Лиске келет да. Туурабы? Ооба. Биринчи, андан кийин шарларын айтасың. Корея десе эле жанагы тиги F4 Турция десе сериалдары. Америка десе Голливуд. Ошол эле да. Ошондуктан бул деген кино деген аябай чоң мүмкүнчүлүк да. Бул бир гана бир кичинекей бренд эмес, бул Кыргыз, бул мамлекетти жарнама кыла турчу площадка да. Имиджин, мамлекетибиздин имиджин кошо көтөрүп, Ошон үчүн киного жакшы салым кошуш керек. Анан экинчиден мамлекетке аябай жакшы акча алып келет кино. Азыркы учурда кыргыз тасмалары муш акча алып келет. Ошо мен бир жактан окуп калдым эле. Алар Кореядан кинолорун көрүшүптүр да. Компаниялардын канча акча алып келгенин. Анан кинолор, сериалдар канча акча алып келгенин көрүптүр да. Болбосо ал жакта эч нерсе чыкпайт экен. Мисалы үчүн бир кино, сериалдар дагы кээ бир компаниялардын алды канча көп
тыйын алып түшүптүр да мындайча айтканда өлкө үчүнчү. Буюрса эми Кыргызстаныбыз иншалла ошентип дүйнөгө тарасын буюрса. Буюрса. Мына Келатат ошого. ооба, Орто Азия өлкөлөрүнүн арасындагы ынтымактык аябай жакшы болуп атат, көз тийбесин. Негизинен мына ВВПбыз дагы ушул биздин ажообуз макталып, мындай эң алдыңкы ВВПлардан болот. Кудай таалам эми күч кубат берсин иншалла. Бир гана ынтымак, бир гана стабилдүүлүк, көп жакшы ийгиликтер болсун. Эмил сымал ойлонгон адамдарыбыз көп болсун. Ар бирибиз жакшы бир кесиптин ээлери болууга аракет кылалы. Ушул Эмилге дагы ушул өзүнүн тыгыз графигинде атайын биз үчүн келип, бизге убакыт бөлүп бергенине, биздин көрүүчүлөрүбүзгө болгон урматы үчүн биз дагы жалпы командабыз менен биргеликте Эмил Алла ыраазы болсун, чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса жалпы командабызга да рахмат. Албетте биздин долбоорду колдогон компаниялар бар. Бул Бакай Ислам, Бакай банктагы исламдык терезе болуп саналат. Ал жамаатка дагы чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Куликов дайыма ушул Кыргызстандан чыккан ушул адал продукция, даамдуу тамактар. Куликовго чоң рахмат. Жана биздин ушул студиябыз бул In-house Эмерек салону. Ушул жакта биз деген Заман подкастын тартабыз бүгүнкү күнүбүздө. Ошондуктан сиздер да өз үйүңүздөргө, офисиңиздерге Эмерек издесеңиздер, келип ээн эркен ушул In-house салонунан келип Эмерек алып кетсеңиздер болот. Кудай таалам баарыбыздан буйруса ыраазы болсун. Эмилге да чоң рахмат. Буйруса чоң албан ушул Апама кат деген проект, долбоор, фильм иншалла дүйнөгө ачылсын деген жакшы бир тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.